Бир жакадан баш, бир жеңден кол, зомбулукту жана кылмыштуулукту жеңели аталышындагы бул спектакль Алай районунун Гүлчү айылында коюлду. Анда ата-энелери миграцияда жүргөн окуучулардын жашоосу менен катар алардын мээримге зар болгон көрүнүштөрү баяндалат. Чыгармадан үзүндү кыргызстандык драматург Гүласал Алиеванын Күтүү пьесасынан алынган. Башкы каармандардын ролун Кызыл Алай мектебинин окуучулары ойноду. Сахналык көрүнүш Кыргызстандын эл артисти Алымкул Исаковдун колдоосу менен коюлган. Кыздар буга чейин Ысык көлдө өткөн сынакта Күтүү драмасын аткарып, гран-прини жеңип алышкан. Бул ата-эне менен мектептин окуучунун ортосундагы бүгүнкү күндөгү байланыш ушул системалык түрдө болуп атабы же жокпу? Балдардын мүнөзүнүн калыптанышына деги эле элибизде анча-мынча жаштардын арасын аралап калган, үй бүлөлөрдүн арасын аралап калган үй бүлөлүк зомбулук же болбосо жана башка башка зомбулуктун түрлөрүн жоюу максатында уюштурулган жакшы иш-чара экен. Ошон үчүн биз дагы чын дилибизден көмөктөшүп жардам бердик да. Спектакльге келген ата-энелер көздөрүнө жаш алып, мындай иш-чара байма-бай уюштурулуп туруусун айтышты. Мындай иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп, дайыма ошол окуучулар менен биргеликте ата-энелерди көбүрөөк чакырып аралаштырсак, мына ушундай көрүнүштөр азая беле коомдо деп ойлойм. Аябай жакшы иш-чара болду. Райондук билим берүү бөлүмүнө, ички иштер бөлүмүнө катышкан жалпы окуучулардын баарына ыраазычылык билдиребиз, сахналык көрүнүштү уюштурган. Спектакль жыйынтыкталгандан кийин Алай райондук милициясы ата-энеси миграцияда жүргөн, камкордукка алынган өспүрүмдөр тууралуу маалымат берди. Алар тарабынан жерлерде кыдырып, паспорттук көзөмөлдү жүргүзүү боюнча тапшырмалар айтылды. Бизде район аймагында 2300га жакын миграциянын балдары жашайт. Бул иш-чарадан сырткары биз буга чейин дагы иш-чара жүргүзүп келебиз. Ар бир миграция балдарына биз аярыл тобуна балдар бар, жеке-менче үйлөрүнө барып, иш-чара жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп келебиз. Ар дайым мектептерде үйлөрүнө барып, анан бул иш-чара утурлай эле биздин кыргыз милициясына 100 жылдыгына карата уюштурулган. Сахналык көрүнүш Алайдагы 50ге жакын айыл өкмөттүн мектептерине көрсөтүлөт. Жергиликтүү бийлик үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга ар тараптан жардам көрсөтүлөөрүн айтат. Бүгүнкү күндө бизде миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары жана бул жакта көбүнчөсү чоң ата чоң энесинде калышат, тайта тайнесинде калышат, эжекесини же болбосо бир агаларынын колдоруна калышат. Балдарчы алардын тарбиясы тууралуу, аларга бир туура багыт, ата-энеге болгон муктаждыкты жоюу боюнча бизде азыр бүгүнкү күндө үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү деген бар. Райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында ал жерде адистер менен биргеликте биз жерлерде рейдтерди уюштурабыз. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары.